Вакцина албагандарга айлык бербеш керек. Мындай сунушун экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров билдирди. Анын айтымында азыр мамлекеттин бюджетинен 300 миңден ашык кызматкерлер айлык алып иштешет. Мен сунушум азыр ошо БОБ Эргешевичке тапшырма берели. Бир 10 күндүн ичинде дүйнө жүзүнүн кайсы бурчунда болбосун самолеттор менен барып алып келейин. Бул биринчиси. Экинчиси, добровольно-принудительный механизмдин баарын киргизели. Эгерде здравоохранение өзү вакцинация кылбаса, анда биз кандай кылдык? Мен цифраны укпай койдум. Канча врач, медсестра бар, ошонун канчасы вакцинирован. Врачтар улам ооруп атпайбы? Калган армиябызды, МВДны негизи 368 миң өзүбүздүн кызматкерлердин баарын зарплата албайсың деш керек. Эгерде прививка болбой турган болсо. Мен ошо сунушумду колдоп берип коюңуздар деп өтүнөм. Чрезвычайное положенияны киргизип туруп эле Бобек Эргешевичте жиберели. Ал эми холодильный цепочкаларына анан кислород боюнча Министерство энергетики и промышленности жооп бериш керек. Минздрав алардын баарына жооп бере албайт да. Кыргызстанда 25-июнга карата коронавирус дагы 875 адамдан аныкталды. Бул туурасында Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен билдиришти. Саламаттык сактоо министри Бейшеналиев ковид жуктуруп, кабинетинен чыкпай уу коргошун ичүүдө. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев коронавирус жуктуруп алды. Маалыматты Спутник Кыргызстан агенттигине министр өзү тастыктады. Анын айтымында ПЦР тестинин жыйынтыгы оң чыккан. уу коргошунду 3 күндөн бери ичип жатам. Мурдагы күнү абалым начарлап, дене табым көтөрүлгөн. Оору жуктургандан бери иш бөлмөмдө уу коргошун менен дарыланып жатам. Азыр жеңилдеп калдым, дейт министр. Бейшеналиев коронавируска каршы 2021 жылдын 29 мартында коронавируска каршы Синофарм вакцинасы менен эмделген. Андан кийин апрелде ал коронавирусту уу коргошун менен дарыласа болоорун айтып, аны кантип ичүү керек экендигин журналисттерге көрсөтүп берген. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 27-28 июнь күндөрү Түркмөнстанга расмий сапары менен барат. Бул туурасында мамлекет башчысынын аппаратынан билдиришти. Маалыматка караганда, Жапаров Түркмөнстандын башчысы Гурбангулы Бердимухамедов менен тар жана кеңейтилген форматта жолугушуу өткөрөт. Эки өлкөнүн жетекчилери эки жана көп тараптуу кызматташууну, аймактык жана эл аралык уюмдардын алкагында иштешүүнү талкуулашат деп айтылат маалыматта. Ал эми 28-29 июнь күндөрү Садыр Жапаров Тажикстанга расмий сапар менен барып, Эмомали Рахмон менен жолугаары кабарланды. Тараптар кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу маселелерди талкуулашат. Жогорку кеңештин депутаты Гүлшат Асылбаева Сокулук районунун Военно-Антоновка айылындагы балдар үйүнүн кызматтан бошотулган директорун атып салыш керек деп эсептейт. Бул туурасында ал бүгүн 24 июнда Жогорку кеңештин мыйзамдуулукту камсыз кылуу жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча комитетинин жана аялдар депутаттарынын форумунун биргелешкен отурумунда билдирди. Анын айтымында, адам күнөөсү болгондо гана жашынат. Ушундай жагдайда балдар үйүнүн директорунун баланы багажникке салып койгону таң калтырды. Катуу тийбесин, бирок бул катуу сөздөр болушу мүмкүн. Бирок директорду атып салыш керек, дейт депутат. Буга чейин Сокулук районунун Военно-Антоновка айылындагы балдар үйүндө 12 жашар өспүрүмдүн каза табуусу коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Бул чуулгандуу окуя 1 июнда болуп, бирок ачыкка 2 жумадан кийин гана чыккан. Балдар үйүнүн жетекчилиги баланын жүрөгү ооруп каза болду десе, күбөлөр таяк жеп өлгөнүн айтышкан болчу. Садык Шернияз Кыргызстандын Франциядагы элчиси болуп дайындалды. Садык Шернияз Кыргыз Республикасынын Франция Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси жана Бириккен Улуттар уюмунун билим берүү, илим жана маданият маселелери боюнча уюмундагы Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлү болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка президент Садыр Жапаров кол койгон. Кошумчалай кетсек, Францияга Кыргызстандын элчилиги 2021 жылдын май айында ачылган.